Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Күн маек программасы, кызматыңыздарда мен Өмүрзак Азимкулов. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз абдан маанилүү теманы дагы бир алып чыктык. Бул мугалим, окуучу жана ата-эне деген. Ушул теманын алкагында маек куруучубуз атайын конок чакырганбыз. Куштарбек Кимсанов, жазуучу, акын, ушул агартуу тармагында эксперт катары дагы таанысак болот. Куш келипсиз биздин студиябызга. Кушпак болуңуздар. Азыр мына жогоруда айтып өткөндөй эле ушул тармакта буга чейин деле иштеп келгенсиз, анан ушул тармакта абдан көп баягы аракеттерди кылып жүрөсүз, дегендей китеп жазуу аракетин көрүп жүрөсүз. Анан жалпы эле Кыргызстандагы агартуу тармагында мына сиздин ушул комплекстүү деп аталган ушул чоң темалар, булар мугалим, окуучу жана ата-эне деген ушул комплекстүү теманы бир багыттуу, анан абдан мындай тез ылдамдык менен алып кетүү үчүн сиздин бир конкреттүү сунуштарыңыз менен баштайлычы. Кандай эмне кылыш керек, кандай жолдорду көрүп атасыз? Билим берүү тармагы абдан чоң тармак. Анын ичинде көңүл бура турган, өзгөчө көңүл бура турган жактары өтө маанилүү ролду кармап келет. Биз бул жөнүндө сүйлөгөндө биздин өлкөбүздүн ичиндеги эле эмес, дүйнө жүзүндөгү бул багыттагы басып өткөн жолго көз чаптырганга, туура ой жүгүрткөнгө аракеттенишибиз керек. Анткени кээ бир биздин өлкөдө көрүлүп жаткан камылгалар, жасалып жаткан жумуштар айрым өлкөлөрдө эбак жасалган. Алардын чечүү жолдору алардын тарыхына кылчайсак эле дароо көрүнүп турат да. Биз кээде жаңы нерсени издегенде өзүбүздүн ичибизден, арабыздан эле издей беребиз. Ал эми анын жообу эбак башка жактарда көрүнгөн болот. Муну менен айтмакчыбыз, мына биз 12 жылдык билим берүү дедик. Эми өтүп жатсак, айрым өлкөлөр анын актуалдуулугун, анын бала үчүн, келечек үчүн, коом үчүн канчалык пайдалуу экендигин эбак билген жана ишке ашырып бүткөн да. Ушул сыяктуу эле биз дагы агартуу тармагындагы жасалып жаткан иштердин көпчүлүк бөлүгү дээрлик далай өлкөлөрдө иш жүзүнө ашкан, кемчилдиктери көрүнгөн, артыкчылыктары билинген жагдайларды ичине камтыйт. Мындан алып караганда биз дайыма эле өзүбүздүн өлкөбүздүн ичиндеги эле көйгөйлөр менен күрөшө бербестен, бул көйгөйлөр башка өлкөлөрдө кандай болуп чечилген эле, качан аларда ушул проблема бар эле деген иликтөөгө таянышыбыз керек. Ал үчүн биздин коомдо, биздин өлкөбүздө ушул багыттагы илимий изилдөөлөр, ушул багыттагы жасалып жаткан иштерге талдоо берүүлөр көбүрөөк орун алыш керек. Айталы, өлкөбүздө өнүккөн өлкөлөргө барып, бул багытта эмне жумуштар жасалган эле дегенди иликтеп келген эч бир орган жок да. Бул абдан кейиштүү. Анткени ичибизден эле кайнай берсек, анын чечимин таптык деп ойлосок, бирок ал чечим туура багытка алып барбай калышы ыктымал. Демек биздин өмүрүбүз коройт ага. Биздин дегенибиз коомубуздун, элибиздин, мамлекетибиздин өмүрү коройт. Демек ошол жоготкон өмүр ал далай артка кетүүгө алып келиши ыктымал. Ошондуктан сөзсүз түрдө илимий изилдөө деген, иликтөө деген, тактоо деген өтө маанилүү маселе бар. Биздикилер оюна келгенди жасаган сыяктуу болуп, көп кезде көрүнүп турган проблеманын өзү менен күрөшө берет да. Анын тамыры менен, тамырына таасир эткен факторлор менен күрөшүүгө, аны алдын алууга анчейин маани бербей келе жатканыбыз мени дайыма өкүндүрөт. Ушул сөзүңүз каралжыда мына жакында эле, мына 1-2 күн болуп калды окшойт, биздин ушул Манас шаарында, Жалал Абад облусунда деп коелучу, аймагында чоң форум өттү. Бул бардык критерийлерди камтыган форум окшойт. Анын ичинде өзгөчө бизге маалым болгондой, мына ушул мамлекеттик тил жана тил саясатын өнүктүрүүнүн улуттук комиссиясынын төрагасы Мелис Мураталиев деген мырза өзү айтып атат да. Мисалы үчүн биз ушул мугалим, окуучу бул ушул комплекстүү негизде бараткан жолдун тарбия берүү факторун дейт. Факторун абдан кечигибиз дейт да, абдан мөчүрүштөрүбүз абдан көп экен дейт да. Себеп дегенде форумда жаштар саясаты дагы темаларында дагы абдан чоң талкуулар жүрдү. Ошол жерге сөзсүз түрдө агартуу тармагынын өкүлдөрү, мугалимдер, жогорку окуу жайдын окутуучулары дагы чакырылышты. Дегеним, биз ушул жалпы чоң стратегиялык, чоң саясатты өнүктүрүүдө ушул тарбия багытына түшсөк да,
ушул багытта айтып атат да, мына ушул чоң биздин ушул өнүгүү тармагында тарбиянын орду абдан чоң дейт да. Ушул багытта сиздин көз карашыңыз кандай? Тарбиянын таасири, ага көңүл буруу дайыма актуалдуу болуп келген. Бирок ага карата биздин мамилебиз кандай болушуна назар бурушубуз керек да. Айталы, туура тарбия деген эмне деген жөнүндө сөз козгогондо, эски муундун өкүлдөрү туура тарбия деген улуу муунду угуу деген сыяктуу бир критерийлерди кошсо, жаш муун, жаңы муун болсо, улуу муунду угуу эмес, биз келечекке, жакынкы келечекке, узаккы келечекке, балким биз өзүбүз жашабай кала турган мезгилдердеги келечекке кантип даярданышыбыз керек деген маселени чечүү болуп саналат деп айтат. Демек, пикирлердин чоң ажырымы бар. Демек, ушул ажырым пикирдин ортосунда данекерлик болбосо, анын ортосунда көпүрө болбосо, маселе чечилбей эле талаш тартыш улана берет да. Ар ким өзүнүкүн туура дейт. Эмне себептен муну айтып атабыз? Чын эле жогорку муун бала тарбиясына келгенде биздин учурда моундай эле деп жаштардын өздөрүнүн учурундагыдай болушун каалашат. Бул жаңылыштык. Анткени ал мезгил ошондой мезгил болгон. Бүгүн башкача, эми мындан ары дагы башкача болот. Биз демек келечекке даярдануу бул өтө маанилүү. Айрым өлкөлөр жасап жаткан кээ бир оюнчуктарды кээ бир өлкөлөр пайдаланып келишсе, кантип пайдаланышты жакшы билбей жатса, чын эле өнүккөн өлкөлөр аны жасап, жаңыны жаратып чыгарып сунуштап атат да. Демек, кайсынысы бийик турат. Демек, ошол биз кичинекей балдарыбызга ойнотуп аткан оюнчуктарды айрым өлкөлөр жасап, сунуштаган жагы менен артыкчылыкка ээ. Аны биз туура ойногонду үйрөтүү менен гана элекпиз да. Бул биздин чын эле көп жылдар артка калгандыгыбызды түшүндүрөт. Жаратман элбиз деген сөзүбүздүн далилдери кайсыл фактордон качан көрүндү эле дегенге назар бурушка туура келет. Бирок бул жагынан дале биз бир аз арттабыз. Мына ушуга мисалы үчүн мына өзүбүздүн эле президентибиз айтып атпайбы, ушул кайсыл ушул төмөнкү тармактагы министрликтердин, ведомстволордун аткарган иштерине балким кемчиликтер бардыр. Балким мына ушул тармакта мына сиз жогоруда айтып өткөн техникалык прогресс дейбизби, акылдын абдан алдыга кетип калгандыгы дейбизби, мына ушул кошуна өлкөлөр да эсепке алгандачы. Ушул тарбия берүүдө балким билим сапатынын жетишпегендиги, балким окуучудан көз карандыр, же мугалимден көз карандыдыр, же ата эне өзү күнөөлүүдүр. Кимсин мисалы сиз көбүрөөк кимсине басым жасай аласыз? Бир түрдүү айтканга болбой калат. Анткени ар биринин өзүнө жараша артыкчылыгы, өзүнө жараша кемчилдиги бар. Сиз белгилеген 3 фактордун тең өзүнүн бийик төмөн жактары кошулгандагы абал бар да. Эмне себептен? Тарбия жаатындагы жагынан алып караганда, мугалимдер өмүр бою эле баланын тарбиясына ата эне күнөөлүү десе, ата энелер болсо мугалим жакшы тарбиялабай атат десе, ал эми окуучу өзүнчө башка пикирин айтса, демек дагы деле өзүн өнүктүрүүнүн, өзү тараптан күнөөнү издөөнүн жана аны жоюунун үстүнөн иштебестен кимдир бирөөгө айыпты буруп коюу же оодарып коюу менен алек болуу жакшы жыйынтык чыгууга алып барбайт. Бул үчүн комплекстүү жумуштар жасалыш керек. Бир эле үчөөнү эле бириктирип коюу эмес, бул жерде ар бирине таасир эткен сырткы факторлор жөнүндө ойлонуш керек. Мисалы үчүн мугалимдердин ишке болгон кызыгуусунун төмөндөшү алардын билим берүү багытындагы жасаган ишинин натыйжасы азыраак болушун шарттайт. Чарчап калган мугалим же болбосо бир ставкадан ашыкча жумуш жүктөмү менен иштеген мугалим же жаш балдарга үлгүрбөйт. Үлгүрбөгөндүктөн чарчоонун жыйынтыгы менен алар берген сабактын натыйжасы жакшы чыкпайт. Демек эмне кылыш керек дегенде, демек алардын мугалимдердин чет өлкөлөргө чыгып эс алууга барып келиши, тажрыйба алмашып келиши, же болбосо окуп үйрөнүп келиши, бул ушунчалык маанилүү. Биздин өлкөдө бир жылда ошончо миң мугалимдин ичинен канча мугалим мамлекет тарабынан башка өлкөгө барып окуп үйрөнүп келди. Заман талабына шайкеш эмнелерге жетише алды дегенде дагы деле андай боло элек деген жообубуз бар да. Себеби болгон жок да. Ата энелерге салыштырганда баласынын тарбиясына кээде
кээде эле эмес көпчүлүк кезде мугалимдерди айыпташса, ал эми ата эненин баланын жаралышына себепкер болгон эки адамдын өзүнүн балдарына убакыт ажыратуудан оолак болуп калышы, анан балдарынын өзү күткөндөй эмес болуп чыккандыгына кимдир бирөөнү күнөөлөшү, ал дагы өзүнчө бир чоң көйгөй. Ал көйгөйдү чечиш үчүн бир тараптуу ойлонуу же болбосо кимдир бирөөнү эле күнөөлөп коюу жакшы эмес. Ар ким өзүнүн багытында жумуштар жасаса, демек жыйынтыгы келгенде сөзсүз түрдө мыкты жыйынтыктар, натыйжалар көрүнөт. Биз ал жагынан алып караганда бир аз алсыздык кылуудабыз. Азыр мына өзүңүз деле мына ушул мезгилинде ушул агартуу тармактарында мекемелерде жетекчи болуп иштедиңиз да, ошол мезгилдеги окуучулардын, ата энелердин, мугалимдердин ортосундагы мамиле, алардын ой жүгүртүүсү азыркыга салыштырмалуу кандай болду, өзгөрдүбү? Ага дагы эмне кылыш керек? Эгерде мисалы өзүңүз айтып атасыз, мына кошуна мына жакында эле мына Өзбекстан, Казакстан сыяктуу мамлекеттерде ушул агартуу тармагын айгинелеген абдан чоң форумдар байма-бай өтүп атат да. Мисалы үчүн ошол жактарга бана сиз айткандай жогорудагы ушул адистерди алып барып тажрыйба алмаштырып, натуралисттер менен да, мисалы үчүн балким ушундай ыкмаларды пайдаланыш керекпизби? Сиздердин маалда кандай эле? Эми дайыма өзгөрүп турат. Бирок жакшы жагына өзгөрүүдөбү же жакшы эмес жагына өзгөрүүдөбү деген маселе кайра эле башында айткандай талдоону, иликтөөнү талап кылат. Мисалы үчүн мектептеги мугалимдерибиздин жаңы технологияны өздөштүрүп алып, анан ошол жаңы технологиянын негизинде сабак берүүсү менен илгерки эле абалдагыдай доскага борду кармап жазгандагы сабак берүүсүнүн ортосунда чоң айырма бар. Мисалы үчүн мугалимдин артыкчылык диплому менен аяктап келип сабак беришинин окуучуга эч кандай мааниси жок. Окуучуга маанилүүлүгү алар өздөрү билбеген жаңы дүйнөнү ачып көрсөтө алышы, келечегине туура багыт бериши, теманын актуалдуулугун түшүндүрүшү маанилүү. Биздин мугалимдерибиз теманын актуалдуулугун түшүндүрүүдөн мурда теманын ичине кирип кетет дагы, анын зарыл эмес экени турмушта бала үчүн билинбей, ачылбай калып кетет. Демек, кызыкпаган бала үйрөнбөйт, үйрөнбөгөн бала билбейт, билбеген бала артта калат. Бул жагынан алып караганда биз ар бир мугалимибизди жаңы технологиянын шартында, заман талабына шайкеш абалда жаңы өзгөчөлүктөрдү тез үйрөнүп, анан балдарга сабак берүүгө багытташыбыз керек. Мисалы, мектептерибиздеги мугалимдерибиз компьютерди пайдаланууну анча жакшы билбей атса, мышканы жылдыра албай көтөрүп жүрсө, бул андан кантип мугалимдин сабагына окуучу ыраазы боло алсын? Же анын тарбиясына ынанасың десең. Ал тургай, ал өтүп аткан теманы окуучусу Google'дан издеп, интернеттен таап туруп бир суроо берсе, мугалим өзү анын жообун билбей калып атса, кантип окуучу ал мугалимге канааттанат? Демек, бул бир эле мектепте эмес, жогорку окуу жайларында да ушундай. Анткени окутуучуларынын сабагына канааттанбаган билим алуучулар жарымдан көп да. Бул деген мугалим коомчулугу окутуучуларыбыздын өзүнүн өстүрүүнүн үстүнөн иштебей жаткандыгынын далили. Аларды иштетүүгө шыктандырган күч жоктугунун далили. Биз күпүлдөп эле ар ким аргандай оюн айтпастан системалуу түрдө, иреттүү түрдө иш жүргүзө албай жаткандыгыбыздын далили ушул жерде жатат. Мисалы, жогорку окуу жайлар жогорку деңгээлдеги билим бербестен жогорку билимдүү деген диплом берип калды. Бул абдан аянычтуу нерсе. Айталы, дипломду сатып алгандар деген сөз болсо, дипломду окуп, өздөштүрүп, билип алгандардын саны ушунчалык аз. Бирок жогорку билимдүү деген жарандарыбыз абдан көп. Буга карата жасала турган иреттүү иштердин саны абдан арбын. Бирок биз ага көңүл бурбастан дагы бир башка андан зарылдык азыраак болгон иштерге көңүл буруп жаткандыгыбыз жашыруун эмес. Анан жанагы ушул агартуу тармагында жалпы ушу мектептерде, бала бакчалардагы баягы тарбия нугунда бири-бирине карама каршы аракеттер, бири-бири менен урушуу, мына соц сеттерге абдан тынбай акыркы маалдарда чыгып калды да. Мына ушул багытта эмне кылыш керек, кандай тарбия беришибиз керек? Мурдагыга салыштырмалуу азыр абдан окуучулар дагы абдан зет балдар деген түшүнүк кирип кетти, абдан психикалык жактан дагы абдан курч балдар деген да түшүнүк кирип кетти. Мугалимдер азыркы ушул секундтарда ушул аргасы калбады да.
мына баары эле мугалимди күнөгөн, бирок мына бүгүн президентибиз ошто мына ушу мугалимдердин баягы жаттыктырмай айтканда духун көтөрүп, рухун көтөрүп, мындай бардык ушул жергиликтүү мекемелерге абдан сонун сунуштарды айтып кетти да. Мына ушул тарбияда сиздин көз карашыңыз. Эми адистиси да бул агарды тарбагандачы сизчи? Бала тарбиялоо бул аз убакытта жыйынтыгын бере турган эмес, бир нече жылдарга созула турган, ал тургай кээде өмүр жетпей кала турган убакытты талап кылган процесс экен. Алманы көчөтүн эксең 2 жылда 5 жылда мөмө берсе, бала тарбиялоо бул 20 жыл 30 жылды талап кылууда. Бул жагынан алганда ал мезгилдер өткөнгө чейин дагы коомдо жаңы талаптар пайда болот. Айталы нейросеттин адам коомунун өзгөрүшүнө чейин жетип келиши, анан аларга жаш муун тез көнүп, улуу муундун көнө албай жатышынын ортосунда дагы бир чоң ажырым пайда болду. Ал ажырым, ал муун алмашмай сайын толук ойдон жоюлуп бүтпөйт экен. Ал муун алмашканга чейин бул нейросеттин эле жаңы түрлөрү, жаңы багыты, ал тургай маалыматты биринен экинчисине айтып эмес, жөн эле сездире турган абалда жаңы дүйнөнүн, жаңы технологиянын ачылышынын келе жатышы, бул биз мезгилден артта калбаганга аракеттенишибиз керек деген талапты коет. Тарбия жаатында дагы балдарыбызды биз келечекке тарбиялашыбыз керек деп ойлонушубуз керек, ата-эне катары. Балдарыбызды биз тарбия алгандагыдай мезгилдегидей тарбиялашыбыз керек деген ой, бул жаңылыштык. Бул эски түшүнүк. Ал ошол мезгил эле. Мисалы, илгери Меккеге ажылыкка бара турган адам жөө барса, же болбосо төө менен барса, же дагы башка улоо менен барса, азыр жөө барганды, же төө менен барам дегенди мыскылдап күлөт. Анткени азыр учак бар, заман өнүктү. Бул ал бара турган мезгил менен барган мезгилдин ортосунда чоң айырма бар. Демек, заманга жараша жашай билүү бул өтө маанилүү. Мисалы үчүн, кээде азыр видео наблюдение деп видео көзөмөлдөрдүн орнотулушу, бул жөн эле болуп өткөндү көрүү менен ойлонуп калган болсок, айрым өнүккөн өлкөлөр боло турганды табуу менен пайдаланып атышат. Ошол эле видео көзөмөлдө. Мисалы үчүн кээ бир өлкөлөргө барсаң, сенин денеңдеги температуранын канча экендигин ал видео көзөмөл аркылуу алдын ала көрүп, кан басымың жогорулап барат экен деп дароо иш аракетке түшөт. Же болбосо бул агрессивдүү абалда баратат бул бала, азыр кылмышка барышы мүмкүн дейт дагы, алдын ала ал бала менен тиешелүү сүйлөшүү иштерин, түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, кырсыктын алдын алып калат. А бизде кырсык болгондон кийин анын дагы эмне себептен болду экенин изилдегенден мурда эле чара колдонууга өтөбүз. Элибизде жакшы сөз бар. Ууруга каршы күрөшүүдөн мурда уурулуктун себебине каршы күрөшүү керек деген. Айталы, Асан Үсөн аганын үйүнөн ун уурдап чыккан болсо, анын үйүндө уну же буудайы жоктуктан, ачкалыктан барган болот. Өзүнүн үйүндө ал маселеси чечилген болсо, ал аны уурдамаганга бармак эмес. Демек, социалдык мүчүлүштүктөрдүн себептери менен күрөшүү жөнүндө алдын ала иликтөөлөргө көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Мугалимдердин дагы тарбия жаатына үлгүрбөй жатышы, ал тургай билим берүү процессиндеги жаңы технологияны, жаңы методикаларды үйрөнүүгө убакыт ажыратылбай жаткандыгынын чоң себептери бар. Ал себептерди жоймоюнча биз жагдайды эле сөз кыла беребиз. Анын түпкү тамырына келген суу, тамыры турган жердеги кыртыш, анын үстүндө келген күндүн жылуулугу дарактын мөмөсүнүн канчалык сонун болушуна таасир эткендей эле, мугалимдердин да жакшы иштешине таасир берүүчү көптөгөн көрүнбөгөн жагдайлар бар. Биз көрүнбөгөн жагдайды көрбөйбүз дагы, көрүнүп болуп бүткөн жагдай менен күрөшүп, ошону кеп кылып, ошонун үстүнөн чара колдонуп, жазалап, жана башка жөнүндө сөз кылышыбыз, биз өзүбүз ар бирибиз көбүрөөк окушубуз керек, көбүрөөк үйрөнүшүбүз керек деген
жаңы талапты алдыга suurup чыгат да. Ал талапты аткаруудан дале болсо арттабыз. Ооба, жана ошол жасалма интеллекттин дагы таасири бар демек. Бул чөйрөк. Анан ошол эле мезгилде азыр мына өзүңүз айтып калдыңыз, ой жүгүртүүдө мисалы үчүн жанагы азыркы тил менен айткан чат GPT, Gemini деген ушул социалдык тармактарда мына ушундай технологиянын дагы абдан басымдуу түрдө ошол жаштардын арасында жан дүйнөсүнө кирип бараткандыгы да чоң таасир этет депчи. Ал ушул багытта мисалы бизге жеткен маалыматтар боюнча мына китеп жазып жүрөсүз да, бул мен байкаганыма караганда окуучуга, анан мугалимге мына бөлөк-бөлөк кылып туруп анан жаш балага дагы жазыпсыз да. Мына ушулардын бир кыска учка айтып өтсөңүз. Бул колубузда турган китептин бирөөсү бул балама кантип жардам берем деген суроонун жоопторун изилдеген китеп. Анткени ата эне баламды кантип тарбиялайм деп ойлонсо, же болбосо балам эмне үчүн мен күткөндөй болбой калды деп ойлонсо, анда балама кантип жардам берем деген суроонун жообун тапкан болсо, ал маселе өзү чечилет эле. Айталы туура эмес жерге суу, сел кирип каптап зыянга учуратса, ага келген селдин жолун башка жактан буруп же тосуп гана сактаганга болгон сыяктуу эле балама кантип жардам берем деген суроонун жообу баланын кандай болушун алдын алууга үйрөтүлгөн маселе. Бул ошол китепте бар. Баланын окуусуна жардам берүү, баланы шыктануусун арттыруу. Баланы шыктандыра алмай сайын ал кандайдыр бир нерсеге, жакшы нерсеге кадам шилтебейт. Ал шыктандыруунун жолдору кайсылар эле деген сыяктуу суроолор ушул китепте камтылган. Баланын психологиялык көйгөйлөрү менен иштөө, мектеп менен эффектүү байланыш, мугалим менен ата эне натыйжалуу байланыш жүргүзө албаса, баланы чыныгы заман талабына шайкеш адам кылып өстүрүш мүмкүн эмес экендиги жазылган. Ал эми экинчи китепте окуучу эмнелерди билиш керек деген суроо да. Биз окуучуларга үйрөтүп жаткан маселелер окуучунун келечегине канчалык таасир этери ойлондурулбай эле биз үйрөтө беребиз да. Мисалы үчүн биз А чекит Б Г менен барабар болсо, Д чекитине барганга чейинки деген сөздөрдү айтып үйрөтүп келетсек мектептерибизде, айрым өлкөлөр, мисалы үчүн Кыргызстандын абалында карасак, Бишкек менен Ош шаарынын аралыгы айталы 700 километр. Бирок аралыктан Тажикстанга барганга чейин чыгыш жака карай бурулушу 500 километр. Демек биз Баткен менен Оштун аралыгы канча дегенди ошол географияны геометрия сабагы менен кошо үйрөтөт да. Бир эле маселеде биз бир нече билимди берип калабыз. Анткени убакыт күтпөйт. Адам сен үйрөнүп ал деп убакыт күтпөйт. Үйрөнсөң да үйрөнбөсөң да убакыт өтүп кеткен болот. Убакыттын өтүп кетиши өмүрдү талкалайт, өмүрдү бүтүрөт, соңуна чыгарат. Бул аралыкта биз эффективдүү билим берүү жөнүндө ойлонушубуз керек. Окуу китептерин дагы ошого ылайыктап жазышыбыз керек. Баланы тажатма билим берүүнүн капазына камагандан качышыбыз керек. Андай жол менен сен мындай болушуң керек деп милдеттендирүүнүн натыйжасы такыр жакшы болбойт. Эффект бербейт ал. Демек баланы туура келечекке так система менен алып барыш менен гана өздөрүнүн ыктыярдуу түрдө жетип ийгилик жаратышына жетишебиз. Бул китеп демек окуучу эмнелерди билиши керек деген толук. Ал эми бул мугалим эмнелерди билиши керек деген. Мугалим өзүнүн предметинен мыкты билиш керек деп айткан болсок, ал жөн эле бир Советтер Союзу учурундагы гана милдеттердин бири да. Көрсө мугалим эмнелерди билиши керек деген маселеде далай нерсе жатат экен. Баланын психологиялык абалын билиши, бүгүнкү мен тарбиялап жаткан балдар келечекте 30 жыл кийин, 50 жыл кийин кандай орунда болуш керек коомдо деген суроонун жообун мугалим көз алдына тарта билиш керек. Ага жетиш үчүн эмне кылыш керек дегендин кадамдары бул китепте жазылган. Ал эми бул 4-чү китепте окуучу издеген жооптор. Ар бир адамдын жашоодо далай суроолору бар. Кээ бир суроолордун жоопторун өмүр бою адам таппайт. Кээ бир суроолорунун жоопторун табат дагы, ал жообу туура эмес болгон болот. Демек ал туура эмес жоопко ишенет дагы, туура эмес багытка кетет. Демек өмүрдүн бир эле жолу келген, кайра табылгыс өмүрдүн текке кетиши ошондон болот. Көп адам кесипти туура тандоодон адашат, көп адам дагы башка жолдон адашат. Анткени өзү издеген жооптордун туурасын таппагандыктан. Ал үчүн эмне кылыш керек эле? Окуучу кезде
Бала бакча кезинде өзүнүн жан дүйнөсүндө пайда болгон, өзүнүн өмүрүнүн соңуна чейин таап жана анын үстүнөн иштеш керек болгон суроолордун туура жообу, так жообу жана башка өлкөлөрдө практикаланган жооптору кайсылар экендигин үйрөтө турган бул окуучу издеген жооптор деген китеп. Азыр эми мына ушул сиз биз жогоруда козуткан ушул комплекстүү теманы анан ушул мамлекеттик деңгээлде ушул атайын билим министрлиги тарабынан уюштурулуп аткан атайын чыгарылган мыйзамдарга шакеш келген чоң мыйзамда бул ушул комплекстүү мыйзамда иштелип чыккан негизги өзөгүн түзгөн компоненттерге жооп бере турган маалыматтарды айтып койдуңуз да. Анан биз дагы ушул эфирге чейинки түзгөн маалыматтар суроолорубуз бар эле да. Мына ушул темадачы, мына ушул суроолордун баарын демек ушул сиз жазган, анан сиз сыяктуу жазган ушул агарчылардын китептеринен таап окуса болот экен. Ушул учурдан пайдаланып да мисалы үчүн конкреттүү сиздин сунуштарыңыз да, ушул окуучуну, мугалимди, ата энени тарбиялоодогу сиздин конкреттүү сунуштарыңыз. Кыска нуска айтып берсеңиз. Бул мамлекет үчүн дагы балким азыркы мына ушул жаңы кабылданып аткан мыйзамдарга балким сиздин айткан сунуштарыңыз жардам болуп калар. Мындай да кээ бир суроолордун жооптору чын эле өзүнчө бир курс болот. Бирок аны кыскартып айтууга мүмкүн болгон жана мүмкүн болбогон жагдай бар. Мен главаларын айтышым керек да ал үчүнчү. Мисалы үчүн окуучу эмнелерди билиш керек деген маселеде биз эмнени ойлонушубуз керек? Окуучуга билиши керек болгон нерсени берип жатабызбы же биз ушуну билүүгө милдеттүү деп мажбурлап жатабызбы деген суроонун жообун табышыбыз керек. Бул бир. Демек мунун экинчиси туура эмес, биринчиси туура. Окуучу эмнени билиши керек деген суроонун жообун табыш керек экен. Биздин өлкөбүз, мамлекетибиз, же болбосо билим берүү министрлиги. Анан эмнени билиш керек экенин жооп тапкандан кийин ошону биз билдиришибиз керек экен. Ал уже экинчи кадам. Же болбосо баланын кыскараак айтсаңыз, убактыбыз келип калды. Демек бул суроонун жообун мындай кыска айтууга болбой турган жооп да бул. Баланын ден соолугу бар, баланын келечекте ала турган кесиби бар, баланын дүйнө таанымы бар, жаңы технологиялар болгон мамилеси бар. Алардын баардыгын айкалыштырылган система иштеш керек. Бул багыттагы биз козуткан бүгүнкү теманы ушул жарым саат ичинде жооп берип коюш таптакыр мүмкүн эмес да. Кудай буйрса бул жааттагы биздин дагы ушул кызыккан суроолорубузга жооп берүү үчүн сизди сөзсүз ушул студиябызга, программабызга чакырабыз деген ниеттебиз. Сиздин ушунчалык убакыт бөлүп берип бизге бир четинен алып караганда абдан кызыктуу маалыматтарды бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, Күн маек программасынын кезектеги чыгарылышы дагы соңуна келип жетти. Кийинки жумадан жолукканга чейин эсен туруңуздар.